Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi ve salatu ve selamu ala Resulillah. Seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ve men valah. Жаратқан Allah subhanahu wa ta'alaға чексіз мақтаулар болсын, сүйікті пайғамбар саллаллаху алейхи ва салламға чексіз салават саламдар болсын. Allah subhanahu wa ta'ala бүгінгі күнде барымызды иық мешітіне басып келген қадамдарымыздың әр біріне бірден соғып жазып, birden күнөө кечирип, birden даражабызды жогорулаткан болсун. Allah subhanahu wa ta'alaға чексиз шүгүрлөр болсун. Өткөнкү жумадан бүгүнкү жумага эсен аман жеткирип, жума намазын мечитте окууну насип кылганыга. Жана ошондой эле кийинки жумаларга дагы эсен аман төлткөзүбүз түгөл жетишибизди насип эткен болсун. Баарыбыз билген сүйікті пайғамбары саллаллаху алейхи ва салламдың жана Жибрил алейхиссалам периштенин окуясын билебиз. Пайғамбары саллаллаху алейхи ва саллам сахабалар менен биргеликте бирде мечитте отурган кезинде Жибрил алейхиссалам адам түсүндө кирип келет. Сахабалар аны таанышпайт. Алыстан келген адам дейин десе, ал киши жүдөгөн абалда эмес, татынакай, чырайлуу, таза кийим, чачы таза кирип келет. Өзүбүздүн шаарыбыздан дейин десе, ал жерде отурган эч ким аны тааныбайт. Ошол сүрөттө кирип келип, пайгамбарыбыздан ислам эмне, иман эмне, ихсан эмне деп сурагандын дагы максаты мусулмандар билип алсын деген ниетте болгон болот дагы. Ошол суроолордун арасында кыямат кайым качан болот дейт. Кыямат качан болот? Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллам сураган адамдан суралгандын артыкча билими жок дейт. Экөөбүз бирдейбиз дейт. Качан болорун эч ким билбейт. Инналлаха индаху илмус саа. Анткени бир гана Кудай Таалама гана таандык. Кыямат кайым качан болот дегени. Эч бир адам айткан дагы эмес, айта албайт дагы. Белгилерин сурайт андан кийинки суроодо. Ахбирни ан амаратиха ан талидал амату раббатаха ва ан тарал хуфатал уррата риаа шайтавална фил буньян деп бир нече белгилерин айтып кетет. Бұл бір хадис. Біз намаз оқығанда, ошол ат-тахиятты айтып бүткөндөн кийин, салам бергенге чейин кейбір алымдарыбыздан ушуну жакшы көрөт. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламдын дуасы бар. Аллахумма инни а'удhu бика мин фитнатил махья вал мамат. Өлүмдүн жана тирилүүдүн фитнасынан Аллах мени сактагын. Жана ошондой эле ва а'удhu бика мин фитнатил масихид даджал. Даджалдын фитнасынан мени сактагын деп дуа кылган. Кыямат кайым качан экенин эч ким билбейт. Бирок кыямат кайымдын 100дөн ашык кичүү белгилери бар. Анын көбү болуп өттү. 10го жакын чоң белгилери бар. Алардын эч кимиси баштала элек. Ошол чоң белгилерден бирөөсү мына ушул ад-даджал болот. Даджал. Бул жөнүндө пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллам эмне деген? Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллам таавваду биллахи, Алладан пана тилегиле дейт. Минал фитани ма захара минха ва ма батан. Көзгө көрүлө турган, көрүлбөй турган фитналардан пана тилегиле деди. Башка бир хадисинде пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллам айтат: таавваду биллахи мин фитнатид даджал. Алладан пана тилегиле эмнеден? Даджалдын фитнасынан деди. Анткени башка бир хадисинде пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллам мындай дейт:
Ma bayna khalqi Adama ila an taquma as-sa'a fitnatun akbar min fitnatid dajjal. Адам алейхиссалам жаралгандан баштап кыямат кайым болгонго чейин аралыгында Дажжалдын фитнасынан оор түйшүк адам баласынын башына түшпөйт деди. Дажжалдын фитнасынан оор түйшүк, оор сыноо адам баласынын башына келбейт деди. Бүткүл пайгамбарлар үммөтүнү ошол Дажжалдын фитнасынан этият болгула, сак болгула деп эскертип келген. Алардын катарында дагы пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллам айткан. Анын ошол хадисин Абдуллах ибн Умар риwayat кылат. Мындай дейт. Күндөрдүн биринде пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллам мечитте топтолуп турган элге турду дагы Алла Таалага хамды саналарды айтып, мактоолорду, мадактарын айтып, андан кийин сөзүн баштады дагы, мен силерге бүгүн Дажжал жөнүндө айтып берейин. Ар бир коом, ар бир пайгамбар коомуна эскерткен, ар бир пайгамбар коомунан ошол Дажжалдан этият болгула деп эскертип кеткен, мен дагы эскертейин. Бирок менин кошумча айта турганым силерге анын көзүн бир көзү көрбөйт дейт. Ал мен Кудаймын деп айтат. Кудай эч качан кемчиликтүү болбойт деп пайгамбар эскертип кеткен. Сахих Бухариде келгендей Дажжалдын сүрөттөлүшү толо денес мүчөлөрү чын болгон, ден соолугу чын болгон, күчкө толгон, бою келишкен сүрөттө болот экен. Кызыл тор адам болот экен. Кээ бир алымдар оң көзү десе, кээ бир алымдар сол көзү көрбөйт дейт экен. Пешенесинде капыр деген жазуу болот. Аны бир гана имандуу адам көрөт. Имандуу адам намаз окуганды билсин, намаз окуганды билбесин, кечиресиздер, тамга тааныган билсин, тамга тааныганды билбесин, айырмасы жок. Имандуу адам жанакы Дажжалдын белгисин көрүп коёт, окуй алат. Имансыз адамга ал пешенеси таптаза бойдон кала берет. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллам Дажжал чыгыш жактан чыгат деди. Хурасан деген жерден чыгат деди. Ал чыгышы менен аны 70.000 адам ээрчип баштайт деди. Дажжал чыккандан кийин жер жүзүндө 40 түн 40 күн өмүр сүрөт. Bir күнү bir жылдай, экинчи күнү bir айдай, үчүнчү күнү bir жумадай, калган күндөрү биздин калган күндөрдөй болот деди. Дажжал чыккандан кийин жер жүзүндө канча шаар болбосун, канча айыл болбосун, бүт баарына кирип чыгат. Барган жерде адамдарды динден чыгарат. Бул кишинин Дажжалдын фитнасынан Кудай Таалам пана тилеңдер, пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллам пана тилеңдер дегенин максаты ушунчалык Кудай Таалам бул кишиге мүмкүнчүлүктү берип коёт. Ал адамдарды өлтүрүп кайра тирилте турган болот. Ал түрдүү ооруларга колун тийгизе турган болсо, адам шифа таба турган болот. Ушунчалык адамдын көзүгө көрүнгөн кооз касиеттерге ээ болот. Оң колунда анын бейиши болот, чынында тозок, сол колунда анын тозогу болот, чынында бейиш болот. Ага азгырылып кетүү
оңой болгондуктан пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллам пана тилеңдер деп эскерткен. Жума күндөрү дагы Кахф сүрөсү окулат, билесиздер. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламдын калтырган сүннөттөрүнөн жума күнү кимде ким Кахф сүрөсүн окуй турган болсо, ошол жумадан кийинки жумага чейин жүзү жарык болот, иши жүрүшкөн болот дейт. Биринчи себеби ушул боло турган болсо, экинчи себеби кимде ким Кахф сүрөсүнүн алгачкы 10 аятын жаттай турган болсо, Дажжалдын фитнасынан аман калат дейт. Бир гана Медина жана Мекке шаарына кире албайт. Анткени ага жакын келе турган болсо, ал жерде периштелер коргоп турган болот дагы, кире албай калат. Бирок ушундай чакыруу жөнөткөндө ошол эки шаардагы тең яхудтар же болбосо мусулман эместер ал жерде турбайт, мунафыктар, иманы төмөн фасыктар ал кишини ошол жерден дагы ээрчип чыгып кетет. Мына ушундай суноо болот, урматтуу жамаат. Билип жүргөнүбүз жакшы. Ошол Медина шаарынын астында турганда яхруджу илейхи ражулун ва хува хайрун нас яума идин ау мин хиярин нас. Бир адам чыгат. Дажжалдын астына келет дагы, ашхаду аннака даджал, мен күбөлүк беремин, сен жанакы дажжалсың. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллам бизге эскертип кеткен десе, Дажжал айтат, анда мен сени өлтүрөмүн дейт. Өлтүрүп кайра тирилтемин, ошондо ишенесиңби дейт. Ал киши жок, ишенбеймин дейт. Жаныдагылары бир керемет көрсөтүңүз дейт. Жанакы кишини Дажжал өлтүрүп кайра тирилтет. Тирилткенде жанакы тирилген адам айтат, валлахи ма кунту фика ашадду басиратан минни al-yawm. Сага мен канчалык Дажжал экениңе ишенген болсом, жүрөгүмдө канчалык деңгээлде ишеним болгон болсо, азыр ал күчөдү дейт. Андан бетер мен ишеништемин, сен точно Дажжалсың дейт. Анан Дажжал кайра өлтүрөйүн дегенде өлтүрө албай калат дагы. Ошол адамдан кийин башка эч кимге кол салганга Кудай Таала мүмкүнчүлүк бербей коет. Дажжалдын чыкканга чейин Махди алейхиссалам чыккан болот. Анан Дажжал чыгат. Дажжал чыгып, قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج الدجال لا تقوم الساعة حتى ينزل الروم بالأعماق أو بدابق. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллам мындай дейт. Кыямат кайым болбойт дейт. Качан гана мусулмандардын душмандары топтолуп, мусулмандарга биргеликте кол салмакчы болмоюнча дейт. Алар Дабык деген жерге топтолот дейт. Фаяхруджу илейхим жейшун минал Мадинати. Мадина шаарынан аларга каршы аскер жөнөтүлөт. Мин хияри ахлил арди яума идин. Ошол аскер жер жүзүндөгү эң жакшы адамдар болот дейт. فإذا تصافوا قالت الروم خلوا بيننا وبين الذين سبوا منا نقاتلهم. Беттешкен учурунда мусулмандардын душмандары айтат экен, өткөнгү согушта бизге кол салгандарды ажыратып койгула дагы биз ошолор менен эле мушташалы, ошолор менен согушалы, калганыңар аралашпагыла дейт. Фаяқулул муслимуна ла валлах ла нухалли байнакум ва байна ихванина. Жок, согуша турган болсок биз баарыбыз бирге согушабыз деп, ошол жерде мусулмандын аскеринин 3төн 1 кайтыш болот, шахид болот, 3төн 1 качып кетет, 3төн 1 жеңишке ээ болот. Шахид болгондор эң жакшы Алланын астындагы даражасы бекем болгон шахидтерден болот. Качып кеткендердин күнөөлөрү эч качан кечирилбей турган деңгээлде болот. Жеңишке жеткендер
ошол учурдагы эң жакшы адамдар болуп, алар андан кийин жеңилбей турган болушат. Ошентип утурса, ошол учурда бир кыйкырык болот, Дажжал чыкты деп. Анан булар кайтып артка кайтат, артка кайтып келе жатканда Байтул Мақдис, Кудус шаарына жеткенде Дажжал топ аскери менен келген болот. 40 күндүн бир тобу өтүп кеткен болот. Анын аскери көп болгонуга байланыштуу мусулмандар бир аз кыйынчылыкта болуп, Кудай Тааламдан жардам сурап дуа кылышат. Анан Алла субханаху ва таала тарабынан колдоо болот дагы, асмандан Иса алейхиссалам түшөт. Иса алейхиссалам түшүп, ошол намазда имамчылыкка чыгып, намазын окуп, намаздан кийин Дажжалды өлтүрөт. Андан кийин бир канча жыл Иса алейхиссалам өмүр сүрүп, ал киши дагы кайтыш болот. Ошол Дажжалдын фитнасынан Кудай Таалам сактаныш максатында пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламга вахий аркылуу айтырып, пайгамбарыбыз мындай хадис айтат. Ман хафиза 10 аятин мин аввали суратил кахфи усима мин ад-дажжал. Кимде ким Кахф сүрөсүнүн алгачкы 10 аятын жаттай турган болсо, Аллахым аны Дажжалдын фитнасынан сактаган болот дейт. Кыямат кайымдын чоң белгилеринен алгачкысы эмес, бирок эске ала турган белгилеринен болот. Мусулман болгондон кийин, кыямат кайымга ишенгенден кийин, жаратканга ишенгенден кийин ушундай нерселерден дагы кабардар болуп, ушул нерселерге дагы ыйман келтирип, ушул нерселерге амал кылганды Кудайым насип эткен болсун. Амал кылуу дагы биздин милдетибиз. Жогоруда айтканыбыздай, кыямат кайымдын кичүү белгилеринин бир тобу алымдарыбыз 130дан ашуу санаган. Ошол 130дан ашуу белгилеринин көпчүлүгү болуп өткөн. Боло тургандары бар. Качан боло турганын эч ким билбейт. Бирок качан болбосун, ошол нерсеге даяр болуп турушубуз керек. Хазирети Усман радиаллаху анхунун бир жакшы сөзү бар. Адам баласынын ажалы келгенде кыямат кайымдын биринчи тепкичи башталган болот дейт. Биз үчүн качан ажалыбыз келерин билбегенибизден кийин ошол ажалга даяр болуубуз кыяматка даяр болуубуздун белгиси болот. Дажжал качан чыгат экен, Махди качан чыгат экен, Иса пайгамбарыбыз качан түшөт экен, күн качан батыштан чыга калат экен, жанакындай жер жутуулар качан болот экен деген суроо бизге азырынча кереги деле жок. Билип койгонубуз жакшы, даяр болгонубуз жакшы, бирок ага караганда биз көбүрөөк кыямат кайымыбыздын биздин биринчи тепкичибиз боло турган өлүмдүн өзүнө алдын ала даяр боло турган болсок жакшы болот. Өткөндө бир туугандарыбыз жакында Махди чыгат экен, Махди болот экен, Махди келе турган болсо кетет экенбиз, башка болот экенбиз деп ошондой нерсеге даярдык көрөт. Ал нерсенин дагы бизге кереги жок. Билип коебуз, Махди качан чыгат, кандай чыгат. Келип кала турган болсо амал кылабыз. Бирок ага даярдык көрүү, андан көрө биз өлүмгө даярдык көрсөк жакшы болот.
Алла субханаху ва таала мына ушундай фитналардан баарыбызды сактаган болсун. Бүгүнкү жумабыздын жана ошондой эле эскерте турган маселелерибизден мектеп окуучуларына байланыштуу, жогорку окуу жайда окугандарга байланыштуу болот экен. Насаат катары айтабыз, эскертүү катары айтабыз. Балдарыбыз, инилерибиз болушунча окуусуна гана көңүл бура турган болсо, жанакындай зордук, зомбулуктан айрыкча жогорку класстагы окуучуларыбыз чегиден ашып кетпей, кыргыздын каада салтын, ошондой эле ислам динин адептерин, эрежелерин сактап жүрө турган болсо, албетте коомубузга гана пайдалуу болот. Чегүүдөн, ичүүдөн Кудай сактасын. Сабакка катышпай коюп агайларга, эжекелерге катуу сүйлөөдөн, мына ушундай көрүнүштөрдөн алыс болушса. Эркелегендин чеги болот. Билген кылгандын дагы чеги болот. Мына ушул нерселерге жаш балдарыбыз, инилерибиз көңүл буруп, ушул нерсени ата энелер дагы кайдыгер карабастан балдарын, кыздарын колго алып, контролдоп тура турган болсо, урматтуу жамаат. Бул дагы аманат. Кыяматта ар бирибиз балага эмне үчүн жакшы тарбия бербегенибиз үчүн дагы жооп беребиз. Анткени баарыбыз билгендей, сүйүктүү пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламдын астына бир аксакал киши келет. Я Расулаллах, эй Алланын элчиси, моол балам мени карабай койду. Мени кыйнап жиберди. Бир нерсе айтыңызчы дегенде, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллам жигитке карап бир топ насихатын айтат. Насааттарын айтып, акыл кеңешин айткандан кийин жанакы жигит сурайт: Я Расулаллах, сиздин дагы бир суроом бар дейт. Атанын милдети эмне дейт. Балага карата атанын милдети эмне дегенде, жакшы эне тандоо, жакшы ат коюу, жакшы тарбия берүү дейт. Ошондо жигит жооп берет: Я Расулаллах, атам менен апамды жакшы тандаган эмес. Мен бир күн аялдын баласымын дейт. Мага жакшы ат берген эмес дейт. Анын аты бир кайгы деген атпы, же согуш деген атпы болот да. Мындай жагымсыз ат болот. Атымды жакшы койгон эмес дейт. Тарбияга келе турган болсок, мен төрөлгөндөн баштап боюм жеткенге чейин менден кабар алган эмес дейт. Сиз айткан 3 милдетин бирин дагы аткарган жок, Я Расулалла дегенде, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллам жанакы чалга карап, балаң сени ак кылгыча сен балаңды ак кылган турбайсыңбы деген. Эртеби кечпи бизге кайтып келет. Жашоо кайтар дүнүйө. Ким эмне кылса, ошонун натыйжасын көрөт, ким эмне эксе, ошону алат. Ошондуктан колубуздан келишинче 6-чы, 7-чи, 8, 9, 10, 11-чи класстагы окуучу балдар, кыздар боло турган болсо, урматтуу жамаат, бир туугандарыбыз болобу, балдарыбыз болобу, небирелерибиз болобу, болушунча колго алып, болушунча контролдоп, ушул нерсеге бекем боло турган болсоңуздар. Жакшы сөздөр менен, акыл, насаат менен, анткени ал жаштагыларга күч колдонуунун кереги деле жок. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллам: "Аллиму ауладакумус салата саб'ан вадрибухум алейха 10". Балаңарга намазды 7 жаштан үйрөтүп, 7 жаштан намаз окутканды үйрөтүп, анан 10го чыкканда кээде окуй кое турган болсо, 1-2 күч колдонгула деген жери бар. Баланы 7 жашка чейин кандай кылып тарбиялап,
өстүрүп 7-ден 14-кө чейин катуураак тарбиялап 14-төн кийин дос катары мамиле кылгын дегендей 14 жаштан өтүп калган балдарга азыркы күндө катуу айтуу же күч колдонуу таасир бербейт. Кудайдан жардам сурап туруп ошолордун жакшы жүрүшүнө биз милдеттүү болгондон кийин колубуздан келишинче аракет кылып жакшы тарбия берели. Мектептеги агайларга, эжекейлерге жардам берели. Кемчилик баарыбызда болот. Кемчилик баарыбызда болот. Пайгамбарлар гана кемчиликсиз болгон, калган адамдардын баарында болот. Сахабаларда болгон. Ушунчалык таза адамдарда болгон, ушунча биз пир туткан адамдарда кемчилик болгон. Бир-эки кемчиликти карап туруп калган баарыны туура эмес же адашкан деп жек көргөн же санаган туура эмес болуп калат. Кээ бир мугалимдер акча чабып кетет, аны билебиз. Бирок кээ бир ата-энелер деле акча чабып кеткен учурлары болот. Балдардын баары периште болбойт, мугалимдердин баары шайтан болбойт. Болушунча жардамдашып биргеликте жакшы тарбия берип, жакшы муун өстүрүүгө Кудай Таалам бизге жардам берген болсун.